Армаңыздар урматтуу менин каналымда көрүшөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү Украина күчтөнүп атат. Украинанын жанагы марсианин деген дрондор пайда болду. Ал боюнча өзгөчө видео кылам. Анан улам согуп, Орусияны НПЗлерине катуу жаракаттарды кетирип атат да. Бул чыгарылышты материалдарды Reuters'тен алдык. Орусия менен байланыштуу ушундай маалыматтык агенттик. Осинттен алдык. Анан согуш менен жана тынчтыкты изилдеген институт ISWден алдык да. ISW деген. Кандай маалыматтар болуп атат? Ошол эң ири Орусиядагы бензин кайра иштетүүчү заводдорго соккулар болду. Бул деген алардын саны 34, 33 мындай эң чоңу 33. Анын 24-ü ушундай соккуларга дуушар болду. Эң уруу мындай заводдору 2022 жылдан бери ошол чабуулдун астында болуп жатат. Ушул жалпы кубаттуулугу 1 миллион тонна жылына да. Анан 2026 жылдары соккулар рекорд болуп кетти. Ондоп кетти соккулар. Туу чокусу май айында болду. Азыр июль башталды. Июльда да токтобой атат украиндиктер согуп атат, тынбай. Буталар Ярославль, Самара, Туапсе, Кириши шаары да. Анан оңдоо кайталанган сокку болуп жатат. Айрым зыяндар убактылуу, бирок жабдууларга салынган санкциялардын улам оңдоо айларга созулат албетте. Андан соң заводдор кайра согулат да. Анан ошентип оңдоолорго да тоскоол кылып атышат украиндиктер. Аны оңдош үчүн 1 ай иштеш керек, 1-2-6 ай керек да ошол оңдогонго. Бирок украиндиктер ага да жол бербей атат. Дондор менен үстүн кайра согуп атат да. Орусияда мунайды кайра иштөө 2009 жылдан бери минимум болуп атат да. 2009 жылы Орусияда кандай деңгээл болсо мунайды иштетүүдө азыр ошондой деңгээлде болуп калды Орусия. Украиндиктер такыр аябай атат, эчтекесин карабай атат, соккуларды улантып атат да улам. Канча кубаттуулук иштен чыгып калды деп эсептесек, кээ бир маалыматтар айтып атат 25. Биз ушуга ишенели, өткөндө да бир видео чыгаргам 25% деп. Зеленский айтып атат 40 деп. Башка маалымат булактар айтып атат ошол 38. Үчүнчү маалыматтык булактар 4-34 35 деп атышат да. Анан жалпысынан алганда ушундай 83 миллион тонна жыл борбордук заводдордун токтотулган же кубаттуулугу азайтылган. Анан бул заводдор РФтин ошол 30га чейин 25-30%ын чыгарат да нефтепродуктыларын, мунай, керосин, башка бензиндерди. Зеленский кече чыгып алып айтып атат, биз деген толугу менен ошо 40%ын чыгардык дейт Орусияныкын. 40% бул жарымына жакын да, жарымына жакын болсо, бизге болуп отурган ошол 1,5 миллион тонн түзүлгөн контракт боюнча Кыргыз Республикасына ошо бензин үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бул деген жалпы биздин мамлекетке дагы таасир этет да, катуу таасир этет. Россия үчүн кесепеттер кандай болуп атат? Күйүүчү май тартыштыгы болуп жатат. Май күйүүчү жайлардын кезектеги ченемдөө менен берилип атат. Кырымда болсо 1 унага 20 литр лимит. Кырымда ошо майды табуу өтө татаал болуп жатат, өзгөчө Кырымдын ички нефть иштетүүчү жана нефть сактоочу жайлардын баарын талкалашты. Нефть куючу, бензин куючу заправкаларда талкалап атышат. Кырымдыктар айтып атат, ошол бензин куюп келгенде бул жашоону мындай тобокелдикке такоо болуп кетип атат. Ар бир жарга такоо болуп атат, ар бир ошо бензинге куюп келгенибиз дейт. Анан баанын өсүшү уялбай албетте Кырымдагы ошол бензин сатуучу дүкөндөр, түйүндөр ошо бензиндин баасын көбөйтүп салышты да. Анан кымбат баада сатып атышат. Ички рынокто ошол күйүүчү майдын кымбатташы байкалып жатат да. Экспортко тыюу салынды Орусия тарабынан. Ички суроо талапты камсыздоо үчүн бензин жана авиа күйүүчү майлардын экспорту токтотулду. Авиа керосин да күйүп кетти туугандар ошо Орусияда. Логистика татаалданды. Омск, Ангарск жана башка аркылуу аяктагы заводдорго тийиши элек Украина, бирок балким жетет да. Бирок алардан поезд менен алып келиш бир топ убакытты талап кылат. Анан алысыраак ташуусу өзү кымбатыраак болуп калат. Ошон үчүн жалпы нефттин баасы кымбаттап атат да. Анан бул деген нерсе тез өзгөрүп жатат бүгүнкү күнү. Анан Европалык бөлүгүндөгү 40%-на жакын ошо нефть өндүрүүчү заводдордун толугу менен ошо азайды да, токтоп калды ошо украиндиктер соккулардын арасында. Керчь көпүрөсүнө да байкасак, Керчь көпүрөсү бир кездерде аябай кымбат курулду эле. 3,7 миллиард долларга чейин кетирген, Керчьке 4 миллиард долларга чейин деп айтып жатат. Ошол соккулар тынбай атат Керчь көпүрөсүнө. Негизи автоунааларга да, бензин жана курал алып баруучу автоунааларга. Темир жол кыймылы жүрүүдө мезгил менен, бирок чектөөлөр менен жүрүп жатат да ошол Кырым мост аркылуу.
Текшерүү кезектери жана оор жүктөргө өткүүчү майларга лимиттер коюлган. Мисалы үчүн бензовоздор кетип бараткан Керчь көпүрөсү менен аны да жардырып ийишти да, жетпей калды бензовоздор. Көпүрө дагы эле бүтүн, анткени аякта аскердик кайтаруу укмуш, сонун абадан коргонуу системалары бар, бир топ кайтаруу кемелери жүрөт, майда катерлер. Көпүрөнүн айласында бон тоскон. Бон деген бул деген мындай газ сыяктуу да, тосуп ошону сактап турушат орустар. Башка приоритеттер: Украина кургактыктагы коридорлорго бүт логистиканы сокку учурда Чангар, Гениченск деген логистикалык көпүрөлөргө согуп атышат да. Анан албетте Крым аларга кызыксыз болуп атат. Анан Армянска согуп атат. Крымды изоляциялоо стратегиясы болуп атат. Крымга бүгүн бензин кирбей атат, октар кирбей атат, эчтеке кирбей атат да. Анан маселенин татаалдыгы: көпүрөнү толук талкалоо өтө көп ресурс талап кылат. Россия өзү анын аскердик колдонушун чектейт. Ошон үчүн украиналыктар муну приоритетин артка жылдырышты да, талкалашка. Бирок чапып көрүшкөн. Мисалы үчүн 22-жылы, 23-жылы мындай соккон, Хаймарс менен, бомба менен соккон, талкалабай калышты украинцтер. 25-июнда ошол украиналык куралдуу күчтөрү суу астындагы дрон же болбосо Маричка деп айтылат да, Маричка менен соккон бир нече жолу. Бирок опоралары чыдаган Крымдын көпүрөсүнүкү. Анын тротил эквивалентиги 1100 килограммга чейин жардыруу болгон. Бир нече саатка көпүрө жабылган, бирок зыянын орусиялык адистер аз деп билдирген да. Анан 26-жылы такай жабылуулар болуп жатат азыр. 1ден 11 саатка чейин дрон коркунучунан жаап атышат. Украинцтер атака чабуулду баштаган сайын. Керичтеги жарылуулар жана чектеш логистика чабуулдары улам кыймыл тез мындай болуп турат, бирок албетте кыймыл кайра калыбына келет, бирок ошо менен бирге бензовоздор өрттөнүп атат, мисалы үчүн да. Ошо украинцтер тынбай атат аны. Көпүрө аялы бойдон калууда коопсуз максатында жабылууларды улам жасап атышат. Анткени жапкандан кийин көпүрөдөн эч ким өтпөй калгандан кийин украиналык дрондор ошо буталарды башка жерден издеп кетип калып атышат да. Ошентип көпүрө сакталып келатат. Анан ошол 19 километр узундугу көпүрөнүкү, 4 жыл болжол менен активдүү курулуш болгон. 2016-жылда февралдан баштап 19-жылга чейин курушкан. 227,9 миллиард рубль кеткен да, ошол 33,7 миллиард доллар. Анан аны подрядчик Стройгазмонтаж салган. Аркадий Ротенберг олигарх, Путиндин досу деп эсептелинет. Идея 2014-жылдан кийин пайда болгон, басып алганда Крымды. 2018-жылы 15 майда автоунаа бөлүгү расмий ачылыш кыймыл 2018-жылдын 16 майынан башталган да. Анан 19-жылы темир жол бөлүгү, жүргүнчү поезддердин 19-жылдын аягынан жүк ташуучулар бөлүгү 20-жылдан каржылоо толугу менен федералдык бюджеттен болгон. Ошентип ал көпүрө иштей баштаган. Анан ага украинцтер канча жыл сокпосун сындыра албай койду. Анткени бул деген көпүрө мындай жакшы көпүрө, чынын айтканда аябай бышык салыныптыр. Ошондой көпүрөлөр талкалаш үчүн баягы Моаб керек да, же болбосо бомбалардын энеси деген бомба бар, америкалыктар жасайт, бирок кандай Украинада жок да. Ал эң күчтүү ушул ядердик заряд көтөргөн бомба. Же 3 тонналык бомбалардын бир нечеси керек. Украиналыктардын ага күчү жок. Европалыктар, америкалыктар андай курал бербей жатышат Украинага. Анан чабуулдун ордуна блокада деген чечимди кабыл алышты украиндиктер. Украинанын мунай иштетүүчү системанын баарын иштен чыгарып, Крымды ошол логистикалык кургактагы коридорлордун баарын жарып, майда көпүрөлөрдү кысууга алып атат. Керчь көпүрөсүн толук талкалоого ресурс жок, бирок майда көпүрөлөргө ресурс жетип атат. Анан анда болгон натыйжа сезилип атат ошо Крымдагыларга. Анан аякта албетте мындай толугу менен аны Крымды алып алыш үчүн Украинага эң аз дегенде ошол Херсон областын толугу менен алып алыш керек. Жана Луганскдын чектешкен Донецк, Луганскдын аймактарын логистикалык түйүндөрүн дагы басып алыш керек да. Баса алмайынча украинцтер эчтеке кыла албайт бияка. Ошондой болуп атат, туугандар. Сиздерде кандай ой, туугандар? Эмне деп ойлоп атасыздар ушул тууралуу? Сиздерге мындай кандай деп ойлойсуздар? Ушул көпүрөнү, ошол Крымды ала алышабы? Бирок баары эле осинтерлер айтып атат, баардык согуш серепчилер айтып атат, негедир алсыздыгын көрсөтүп атат дейт. Украина өсүп жаткан ошол дрондук күчүн көрсөтүп атат. Балким буга АКШнын жардамы бергендир. Анткени АКШлар жанакындай толугу менен жасалма интеллект менен башкарылган Марсианин же Хорнет сыяктуу дрондорду берип атат Украинага. Ал дрондор бүт согушту өзгөртүп атат. Орто чендеги логистиканы 160 километрге чейин, 200 километрге чейин парализация кылып атат, токтотуп атат, шалгылап атат. Анан Орусиянын аскерлери жетиштүү түрдө өз
өзүнө керек мындай камсыздоолорду, оқ-дарыларды албай атат, бензин албай атат. Ошондуктан азыркы бүт фронт боюнча стабилизация деп атат. Орусиянын аскерлери атака, чабуулдар жасап атат, бирок көп болсо ошо майдын ичинде 12 километр чаачы басып алышты да. А украиндиктер болсо тескерисинче 100 километрге чейин басып алат, 80 километрге чейин басып атат да, ошол май июлдун башына чейин. Ошол боюнча дагы осин карталарды кийин көрөбүз роликтерде. Пикириңерди айткыла, сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу экономист жана бизнес пландоо боюнча адис. Бизнес план жазыш керек албетте туугандар, бизнести пландоо үчүн, кредиттерди алыш үчүн, инвестиция тартуу үчүн. Ошол бизнес пландарды жакшы мындай инвесторго көрсөтүп, банкка көрсөтүп, акча алса болот, өнүксө болот. Биздин мамлекет ишкерлердин мамлекети болуш керек. Ошон үчүн эгерде силерге бизнес план же ТО керек болсо, албетте видеонун сүрөттөмөсүндө телефон бар, ошол жерге жазгыла, чалгыла, сүйлөшөбүз, бизнес план жазып беребиз силерге. 3 тилде жаза алабыз: англисче, кыргызча, орусча. Анан албетте эл аралык стандарт менен жана жергиликтүү банктардын стандарты менен. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө, оюңарды, пикириңерди бөлүшкүлө комментарийлерге. Бул эмне болуп атат, эмнеге ошол Крымды ушунчалык изоляцияга алып, Украина алдыга жылып атат? Бул убактылуу көрүнүшпү же чын эле бул согуштан Орусия жеңилчүдөбү? Ой пикирлериңерди күтөм.